Биз болсо көрсөтүүбүздөн аралантабыз, сөзсүз түрдө оорубаңыз, ар бириңиздерге биз ден соолук каалайбыз, өмүр каалайбыз. Ошол ден соолукту чыңдаш үчүн биз атайын адистерге кайрылып турушубуз керек экенин дагы баардыгыбыз эле билебиз. Ошол адистердин катарын толуктаган бизде таңкы мейманыбыз төрдө орун алган чагы биз бүгүн кайсы жака баралык, кайсыл ден соолукту караганга сапар тарталык деп турган болсоңуздар, бүгүн биз эң эле катуусу болгон тиш тууралуу кененирээк маалымат берип, сиздердин кызыктырган суроолоруңуздарга дагы жооп ала алабыз деген үмүттөбүз. Бизге бүгүн тиш тууралуу кененирээк маалымат берейин деп стоматолог, тиш дарыгери Майрамбек уулу Эрмек агайыбыз бизде мейманда келип калган. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Таңыңыз менен. Таңерте келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан кыргыз журтчулугубузда билбейм эмнегедир тиш дегенде эле баягы тишти дарылатабыз дегенде эле кыш мезгилинде көбүн эсе дарылатышпайт. Кыш мезгилинде анткени суук болуп, суук тийип калат, дагы да өөрчүтүп алам, дагы да оорутуп алам деп, анан жаз мезгилинде көбүн эсе кайрылышат болуш керек. Азыр башталса керек тиш дарылоо убактысы. Же сиздерде баягы мезгил менен бөлүнбөйбү? Бизде медицинада вообще мезгил жок болот го деп ойлойм. Бирок ушундай смена климата, убакыт өзгөрүлгөн малда иммунитет аябай слабый болгон кез болот, алсыз болгон кез болот. Ошо жаз менен кыштын ортосу ушундай мезгил болот. Эң көп кездешүүчү сезгенип келген бейтаптар көп болот ушул маалда. Мындайынан алганда бир сезон жок да. Определенный сезон жок. Ар мезгилде эле барып дарылатып, каратып турушубуз керек. Ошол эле айтып кеттиңиз, иммунитет түшкөн мезгил депчи. Иммунитет түшүп кетсе дагы тиштерге таасирин тийгизет. Кандай таасирин тийгизет? Абдан көп иммунитет чоң ролду ойнойт. Тиштин таасирин абдан чоң роль ойнойт. Бул ошо тишти кармоочу аппараттардын сезгенип калышы, ошолор тишти кармоочу аппараттардын бошоп калышы, тиш өзүнөн өзү бошоп калганы дагы кээ бир кездерде болот. Туура эмес дарыланган тиштердин тамырлары сезгенип воспаление болуп кетиши мүмкүн да. Ошол алар деген мындайча айтканда ждущий момент болот, аларда күткөн убакыт болот. Иммунитет качан өзүнүн уровенинен ылдый түшкөндө ошол воспаление өзү жөнүндө билгизет да. Ушундай момент болот. Иммунитет түшкөндө тиштер бошоп, сөзсүз түрдө тиштер жабыркайт экен да. Иммунитет ошого эң чоң ролду ошол иммунитет ойнойт десек болот ушул маалда. Ал эми ошо тишибиз бекемирээк болуш үчүн, тишибизде көйгөй жаралбаш үчүн тишке атайын витаминдер барбы? Тишке атайын витаминдер бар. Азыр ушул тапта заманбап маалда эң көп. Бирок анын баарын тең өзүнүн стоматологу менен каждый бейтап, ар бир бейтап өзүнүн стоматологу менен кездешип, ошону осмотр кылып, ошол ар бир кардардын ден соолугуна байланыштуу окшойт анда, мисалы, баягы айтып коет, сабизди, алманы көбүрөөк жесең тишиң каты болот, тишиң бекем болот, ден соолугу чың болот депчи. Дагы кандай нерселерди айтат дегениңиз? Ошол эле тишибиз бекем болуш үчүн үй шартында деле мисалы. Тиш бекем болуш үчүн биринчиден бул рацион, тамак ашты туура тандоо да. Экинчи себеп бул өздүк гигиена. Өздүк гигиена болмоюнча тишибиз эч качан бекем болбойт. Туура айтасыз, катуураак өсүмдүк төрдү кичинекей чактан көбүрөөк жесек стимуляция болот. Биздин ошо тишти кармап турган коллагеновый волокна, алар кадимкидей эле машыгат да алар дагы. Ошол себептен алар бекем болот. Кичинекей баланы аяп бул печенье жесин, бул жумшагыраак тамак жесин деген, это бул начар нерсеге алып келиши ыктымал. Ошон үчүн чоңдор жеген нерсени эле чогуу эле жеп, катуураак нерсе өсүмдүктөр болсо чогуу эле жесе жакшыраак болот да. Тиштин бекемчилиги, бекем болгону
ыктымал да, если катуураак тамак жесе. Катуураак десе эле баары азыр сөөктү кармоо. Жок, Иштеп калышпасын. Өсүмдүктөрдүн арасында да, өсүмдүктөрдү. Сиз айтып кеттиңиз ошол эле учурда ошол тиштер ар бири ошол катуу нерседен таасирленип күчтөнөт экен да анда, Ооба. Анан ошол эле кичинекей кезип калбадыкпы? Дароо суроо бере кетейин. Кичинекей атайын сүт тиштер деп коет эмеспи? Ошол сүт тиштер угуп калдым, кээ бир кездерде өмүр бою эле түшпөй калат экен. Ушундай болот турбайбы, эмне үчүн бул нерсе? Бунун дагы себептери көп. Биринчи себептерин көп кездешүүчү себептин бири бул стимуляция болбой калганда. Бул эмне, мисалы, бизге мындай жалпак сөз менен айткандачы? Жалпак сөз менен айтканда, бул тишке убагында нагрузка болбой калганда, то есть тишке тиш тигип, равномерное распределение давления деп коет. То есть ошол бир жагына тийбей калса тиш, ошол стимуляция болбой калат. Ошонун себебинен тиш, молочный тиш, сүт тиш түшпөй калышы ыктымал. Анткени үстүнөн постоянный тиш түртпөй калат. Бул биринчи себебинен бири болот. Экинчиси бул эртерээк жулунган сүт тиштер. Сүт тишти эртерээк жуулуп салганда биздин постоянный тиштерибиз эртерээк чыгып, ошол сүт тиш турган жакты жаап калышы ыктымал да. Ошонун себебинен молочный тиштер кысылып түшпөй калышы ыктымал да. Ушул өмүр бою эле мисалы сүт тиш түшпөй калса өмүр бою жүрө береби ошол тиш менен? Ал жабыркабайбы? Анткени сүт тиш эми өзүбүздүн тишибиздей болбойт эмеспи? Туура айтасыз, өмүр бою тура берет. Кээ бир маалда биздин практикада кезигет, 70-ке жакын чыгып калган бир бейтапты көргөм. Эки сүт тиши бар экен. Сиз айткандай кичине өзүнүн постоянный тишке караганда структурасы кичине бошураак болот сүт тиштики. Ошонун себебинен ал эженин тиши кичине сүрүлүп калыптыр да. Бирок мындай невооруженным глазом мындай айтканда байкабай калышы да ыктымал да кээ бирөө. Ал үчүн азыр ар бир бейтапты биз панорамный рентгенге жиберебиз. Бул заманбап технологиялардын бири десек болот. Биз панорамный рентгенди карап эле уже азыр көрүп калдык да. Мурда болсо бир 4-5 жыл мурун, 5-6 жыл мурун биз кээ бир врачтар алмаштырып алышыбыз ыктымал болчу да. Мисалы ошол эле сүт тиш, анан биздин өзүбүздүн тишибиз, сүт тиш калып калса өзүбүздүн тишибиз өйдө жакта калып калабы, чыкпай ошол боюнча эле? Ооба, ал мындай айтканда, биздин терминология менен айтканда ал инкапсуляция деп коет да. Ошол жака капсулироваться этип калып калат да. То есть ал сөөктүн аны чыгарганга аракет кылса болобу? Чыгарганга аракет кылса болот. Жаш маалда келип калган болсо бейтап 12 жашта 13 жашка чейин смена перекуса. Бир ушул маалда постоянный тиш менен молочный тиш алмашкан убакыт болот. Сүт тиш менен постоянный тиш алмашкан убакыт болот. Ошол маалдан өтүп кеткен убакыт болсо, өзүңөрдүн стоматологуңарга кайрылып, ошол вопросту, ошол суроону сурасаңыз болот. Эгерде возраст чоңураак болуп, 14-15 жаштан өйдө болуп кеткен, сүт тиш кала берген болсо, стоматологко барганга аракет кылгыла. Ал ошол талаптар көрүп консультация берет. Эми эртең менен туруп айтып келет, эртең менен тура калып эле көзүңдү ачканда бир стакан суу ичишиң керек деп. Анан кээ бирөөлөр айтат, тишти жуугандан кийин ичиш керек, анткени тишти жууй электе ичкенде тиштеги микробдор ичке кирип кетет деп. Кайсынысы туура? Биздин оюбуз, стоматологдордун ою, эртең менен турганда эле эч нерсе кылбай туруп тишти жууш керек да. Көп нерсеге карабай биринчи барып эле тишти жууганга аракет кылыш керек.
сиз туура айтасыз, көп бейтаптар деги эле көп эле кишилер кечинде жуубайт да тишинчи. Негизи эң биринчи тишти уход кылган нерсе бул кечинде жууш керек да тишти. Анткени күн бою тамак жейбиз, ошонун баардыгы чогулуп, анан кечинде сөзсүз түрдө тазалаш керек. Кечкиге чейин биздин труднодоступный места деп коет, тиштин араларына калып калган тамак аш десем болот. Ошолордун баары тең эртең мененке чейин окисление болот да. Алардын баары тең ошо кислотный среданы бузат да. Ошол эртең мененкиге чейин аябай көптөгөн процесстерди өтөт. Ошон үчүн мен айта турган немем кечкиге чейин кечинде жууш керек да. Кечинде жууп жатып, эртең менен суу иче берсеңер болот десем жаңылышпайт болушум керек. Жакшы. Эми баарыбыз эле билгендей акыл азуу деген баягы эң эле кеч чыгуучу акыл азуубуз бар эмеспи? Ошол тиштин канчалык деңгээлде пайдалуулугу бар, адам баласына пайдасы барбы, же болбосо бул нерсени жулдуруп салса деле болобу? Бул абдан чоң суроо. Азыркы маалда бул болезнь современности деп койсок жаңылышпасам керек. Бул жөнүндө бул тишти негизи рудиментальный тиш деп коет. Бул унутулуп калган тиш же болбосо унутулуп калган орган деп айтсак болот. Анткени бизге чейинки окумуштуулар мындай даярдап келгенде, бул 8-чи тиш илгери деген чийки чөп-чарларды көп жегенбиз. Ошонун себебинен бул тиш чайнаганга жардам берчү деп айтып келишет. Азыркы маалда современный заманбап жашоодо көп эле нерселердин баары бышкан. Ошол себептен ал тиш жанакы эле айтып аткан стимуляцияга көп катышпай калган. Ага деген нагрузка келбейт, жевательный актка участвовать этпейт. Ошонун себебинен ал ичине өзүнүн убагында чыкпай. Ал канча жашка чейин чыгыш керек? Азыркы маалда определенный убакыт жок. Могул убакта сеники чыгат деген убакыт жок. Мурда 21, 23, 24 жашка чейин чыгат деп айтышчы. Азыр андан да көп убакыттан кийин кезигип калсак болот, кезиктирсек болот атат да. Анткени ошол эле айтып аткам заманбап жашоо да. Ошол азыркы жашоо, современный жашоонун залакасы десем жаңылышпашым керек. Анткени биз жумшак тамак жеп, бышкан тамак жеп, ошол 8-чи тишибиз аябай жакшы стимуляция болбой калган. Ошонун айынан кичине кечирээк чыгып, өзүнүн немесинен слабый да. Өзү кечирээк чыкса деле, бирок бат эле жабыркап, бат эле кариес түшүп калат экен. Буну жулдуруп салса болобу? Жулдуруп салса болот, эгерде ал чайноо актысына катышпаса, аны жулдуруп салса эч зыяны жок. Анан пайдасы да жок. Эгерде акт чайнаган актка катышпаса. Ал эми өмүр бою эле акыл азуусу жок деле жүрө берсе болобу? Мисалы, чыкпай калгандагы бейтаптар барбы? Ооба. Аларды ошол эле сиз айткан ошол кароосу күчү келбей, баягы ал жака давление деп коебуз, ошол нерсе жетпей калганда чыкпай деле калат турбайбы? Чыкпай деле калышы мүмкүн. Кээ бирөөнүкү зачаток жок болот да. Төрөлгөндө эле ал зачаток генетически отсутствует болуп калат да. Ошол 8-чи тиш төрөлгөндө эле жок болуп калышы ыктымал. Эми ошол эле стоматологияда жылдан жылга жаңы технологиялар, өзүңүз айткандай заманбап, анан жаңы ооруну аныктоочу аппараттар келип атат, тиштерди салуучу жаңы бир нерселер келип атат. Баягы буга чейин аябай популярдуу болгон брекет деп коебуз, буга чейин аябай популярдуу болгон жанагы имплант деп коебуз. Ал эми бүгүнкү күндө учурда кайсыл нерсеге көбүрөөк талап күч? Азыр бул дүйнөдө азыркы биздин немеде эң эле алдыңкы темалардын биринде бул бизде стоматологияда ар бир 6 ай сайын журнал чыгып турат, статьялар чыгып турат. 4 тилде чыгат. Ал ошол 4 тилдин ошол журналдын ичинде эң биринчи
биринчи заголовок десем болот, биринчи бетинде бул эстетика. Азыркы маалда эстетикага аябай көңүл бурууда. Бул эстетикага кантип жетүү керек? Буга винир аркылуу, коронкалар аркылуу, композиционный, некомпозиционный реставрациялар аркылуу ошол немеге келип калып атабыз да. Ал эмне деген? Бул эстетика, бул биздин маңдайкы келбетте тиштерибиз. Бул деген тиш эле эмес, биздин беттин курулушу. Ошол тиш аркылуу көп биздин бетибиздеги структураны менять этсе болот да. Например, мисал кылсак, тиши жок кишинин бетинде бырышы көбүрөөк пайда болушу мүмкүн. Ошонун баарын тең ушу коронкалар менен, винирлер менен восстанавливать этип, общий кишинин жалпы келбетин өзгөртүп койсо болот да. Тиш аркылуу. Тиш аркылуу. Эстетика. Бул ушундай стоматология ушундай нерсеге өрчүп атат. Азыркы 4 жыл, последний 3 жыл десем, акыркы 3 жыл десем жаңылышпасам керек. Ушу именно эстетический стоматология деген тема бул азыркы этапта биринчи орунда турат. Кыргызстанда колдонулуп жатабы? Кыргызстанда колдонулуп жатат, бирок акырындан десем болот. Биздин жашоо шартыбызга байланыштуу десек болот. Азыркы биздин бейтаптардын эң биринчи ою бул тишим оорубай чайналса экен, тишим баары тең ордунда болсо экен деген эле ой. Жакшыраак жашаган өлкөлөрдө менин тишим апапакай болсо экен, менин биринчи тиштерим түз болсо экен, сулуу болсо экен деген. Ошол тишке барып эле анда өзүңдүн бетиңдеги сулуулукту да арттырсаң болот турбайбы? Анда убакыттын өтүшү менен бетиңдеги бырыштарды да кетирип, аны бул нерсени дагы Кудайым буюрса көрө жатарбыз деп айтмакчымын, Анткени өзүңүз айткандай, ошол заманбап технологиялар дүйнө жүзүнө тарап аткан соң сөзсүз түрдө Кыргызстанга дагы бунун тиешеси бар деп кетмекчимин. Анан пародонтит деген оору тууралуу сурагым келип турат. Бул эмне деген оору, бунун эмнеден келип чыгат? Пародонтит деген оору бул тишти кармоо аппараттын сезгениши. Буга себепкер болушу ушу өздүк гигиена. Өздүк гигиенаны жакшы карабаган себебинен болот. Биринчи кездешүүчү себепкери. Экинчиден бул туура эмес давленияны распределять эткен. Эгерде бир капталда, например, мисалы да, нижний ылдыйкы челюстүн ылдыйкы жаактын сол жагында тиш жок болсо, оң жагына чоң нагрузка келет. Ошол нагрузка болгон жер убагында ошол давлениени распределять этпесе, ал жак пародонтит болушу мүмкүн. Мисалы, ал эмне, кандай оору ал? Мисалы, эмне, тиш ооруйбу же тиштин неси ооруйт? Мындай айтканда, мүлк болобу, бүлө болобу, же болбосо десна деп айтабызбы, ошонун кызарышы, кызарып, канашы, ал кээ бир убакытта ал ошо кызарганы, шишигени тарап, тиш сезгек болуп калат да. Муздак ысык жесе, ошол тараптагы тиштердин баары тең аябай оорутуп, зыркыратып, кээ бир маалда бейтаптар кечинде болсо деле келчи тишим ушинтип зыркыратып оорутуп атат деп чалып калган күндөр болот. Ошого жеткизбестен өздүк гигиенаны жакшылап караш керек. Убагы менен 6 ай сайын осмотрга келип туруш керек, көрүнүп туруш керек өзүбүздүн стоматологубузга. Ошону алдын ала көрүп турсак, ал оору пайда болбойт. Ал оорунун эң акыркы моменти бул тиштин өзүн өзү бошоп, түшүп калышы ыктымал да. Ал анткени ошо айтып кеткен коллагеновый волокна, тиш сөөгкө бекилбейт да. Негизи элдин баары тең ойлойт, сөөгкө бекилип турат деп. Бир эле момент болот, ал гиперсементоз. Тиш аябай бошоп, анан айыгып кеткенде компенсация болуп, ошол тиш сөөгкө биригип калган кездер болот. Бирок айы абдан аз маалда кезигет.
ага чейин тиштердин баары тең коллагеновый волокна жиптер келе илинип турат тиштер. Биз ойлойбуз ал тиш сөөккө бекилип турат депчи, жок, ал ошо коллагеновый волокна. Анда эт келе бекилип турат десек жаңылышпасак керек. Эттен күчтүүрөөк, сөөктөн кичине алсызыраак коллагеновый волокна деген биздин органда ушундай структура бар, ошого илинип турат. Анан кардарларда, бейтаптарда бар да, жууган сайын эле тиши канайт. Бул оорунун себебиби? Ушу пародонтиттин башкы немеси бул ошондо эмне кылыш керек? Гингивит деген оору. Башында өзүбүз алдын ала дарылап көрсөк болот. Дарылабасак дагы мындай алдын ала бир чараларды колдонуш керек. Кандай чараларды? Негизи тишти уход кылыш керек. Буга чайкоо специальный немелер бар. Ополаскиватель есть. Ошол чайкоочу жидкостьтер менен чайкаш керек. Ал периодически, күн сайын эмес, атайын убактысы менен. Бир күнү мисалы жумада 6 күн болсо, 7 күн болсо, ошону бөлүп туруп, күн сайын эмес, через бир күн өткөзүп чайкасак жакшы болот. Ошондой канаган маалда. Эгерде канаганы басылбаса, ал убакта уже стоматологко барышыбыз керек. Анан сиз ошол үй шартында дагы айта кеттиңиз, дагы кандай кеңештерди берет элеңиз үй шартында? Макул ал тиши оорубаган эле адам болсун, тишим оорубасын, дагы да болсо тишимдин ден соолугу чың болсун, тишиме баягы курт кариес түшпөсүн деген адам үй шартында эле эмне кылыш керек күн сайын мисалы? Күн сайын мен айтып кете турчу нерсем бул эң эле жөнөкөй 3 мүнөттөн кем эмес тишти туура жууп койгон бул эң жакшы нерсе го дейм. Мындан артык кеңеш болбойт го дейм. Эртең менен кечинде 3 мүнөттөн кем эмес тишти жууп койгон бул эң жакшы кеңеш. Анан дагы бир нерселерди угуп калам, баягы лимондун суусу менен же болсо лимон менен тишти сүртүш керек, сода менен чайкаш керек, туз менен чайкаш керек, суу куюп алып депчи. Булардын канчалык деңгээлде чындыгы бар, булардын таасири канчалык деңгээлде? Бул чын эле жардамын тийгизеби? Бул муну деген изучать мындагы окумуштуулардын баары тең изучать эткен. Ооздун ичинде pH среда болот, кислотная, щелочная поверхность. Ал в норме экөө бири-бири менен балансировать этип туруш керек да. Биз лимон менен чайкап, мунун эртесин сода менен чайкап ал болбойт. Ал үчүн шилекейдин бат пасегин алыш керек. Шилекейде канчалык кислотность көп, канчалык микробтор бар, ошолордун баарын алып туруп, анан назначить этсе болот. Ага чейин үйдөн өзү билип, лимон менен чайкап, бир күнү эртесин бөлөк нерсе менен чайкаган, бул болбойт. Обычный эле, кадимкидей эле биз колдонуп жүргөн эле пастаны алып, ошо менен эле күн сайын 2 маал жууп турса, 3 мүнөттөн кем эмес. Анан жанакы мен айтып аткан чайкоочулар менен чайкап туруш керек. Анан эми жаз келди, өзүңүз айткандай, жаз мезгилинде адам баласынын организмине витаминдер жетирсиз болот. Ал витаминдердин жетирсиздигинин айынан тиштер жабыркайт. Сиз тиш жабыркабашы үчүн кандай витаминдерди же болбосо жаз мезгилинде эмнелерди сунуштайсыз? Жаз мезгилинде өсүмдүктөрдү, эми азыркы маалда абдан көп. Биздин рынокто баттар көп, ошолордун арасында комплекс витаминов бар. Ошолорду ичиш керек. Ошолорду ичиш керек. Ар бир бейтапка өзүнө определенный неме керек да, назначение керек. Баарын эле иче бербеш керек. Ошого алдын билиш үчүн өзүнүн стоматологуна барыш керек, же болбосо общий терапевтке барыш керек, ошондон билип анан витаминизация кылыш керек. Мисалы ошол эле учурда витамин БАДы деп атпайсызбы? БАДы бул дары эмес, өзүңүздүн организмиңизге эч кандай баягы зыянын тийгизбейт, иче берсеңиз болот дейт. Бул туурабы? Негизи витаминдердин, кальцийдин адамга сиңиши абдан оор болот. Буга деген
естественный неме керек да, естественный подход десек болобу. Искусственный жасалган нерсе оңой менен организмге сиңилбейт да. Ошонун себебинен ушундай айтылып калса керек. Бирок определенный кишиге определенный бетапка эмне жетпей атканын билип, ошону жакшы туура назначение кылса, ал да көп нерсеге сиңип жардам берет да. Сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү ошол биздин көрөрмандарыбыздын арасында тиш боюнча жакшы маалымат берип кеттиңиз. Келгениңизге дагы бир ирет ыраазычылык билдирелик. Бизде болсо стоматолог адиси Марембек уулу Эрмек болду. Биз көрсөтүүбүздү андан ары уланталы. Урматтуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөрүбүз, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Анткени бизге келген мейманыбыз дагы да болсо бар, босогон аттап келип калды. Ким деп турсаңыздар, бир нече көз ирмемден кийин ушул студиядан сиздер менен чогуу биргеликте таанышып, көрүшүп, маектешип сырдашабыз.